Саламатсыздарбы урматтуу Үй Бүлөлүк Окуя радиосунун угармандары, баарыңыздарга жагымдуу кеч өнөрлүү өмүр уктуруусунун кийинки чыгарылышы. Демек, сиз менен биздин жүрөгүбүздү толкуткан, дайыма бизге жан дүйнөбүзгө азык тартуулаган өнөрлүү өмүр уктуруусунда бүгүн дагы бизде таланттуу коногубуз бар. Демек, эгерде сизде кандайдыр бир суроо болсо, пикир болсо, сунуш болсо бизге жазыңыз. Биз сиздин үнүңүздү 7 дубанга жеткирүүгө даярбыз. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзамбекова алып барамын. Биздин сиздерден келе турган кат үчүн номурларыбызды айта кетейин. 0559 911 444 номуру. Эгерде чалам десеңиз 0705 911 444 номуруна чалсаңыз болот. Ошондой эле эскерте кете турган нерсе, бизде YouTube каналыбызда, Facebook баракчабызда ушул видео толугу менен сакталат, андыктан бизден алыстабаңыз. Ал эми бүгүн бизге келген конокту тааныштырып өтөйүн. Өзүнүн мыкты таланты менен билимин айкалыштырууга аракет кылып жүргөн студент бизде конокто. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 1-курсунун элдик ырдоо бөлүмүнүн студенти Эрлан Кашпелов бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сизди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Өнөрлүү өмүр уктуруусу адатта угармандарга шаң тартуулайт. Ансында бүгүн дагы бизде шаң жараткан маанай деген бир жакшы теманы маектешип, ошол теманы талкуулаган отурабыз. Анткени сиздин колуңузда турган аккордеон эле бизге ушул нерсени ачык мындай айгинелеп турат десек болот да. Анда эмесе сөз башынан болсун. Эрлан, айтсаңыз, ушул 1-курска элдик ырдоо бөлүмүнө кантип келип калдыңыз? Кимдер себепкер болду? Атын атаса куту сүйнөт демекчи. Чын эле сизди кастарлап өстүрүп келген ата энеңизден башка дагы устаттарыңыз болсо атын атап өтсөңүз. Эң эле алгачкы бизди түрткөн бул ата энебиз, албетте. Ооба. Анан 1-класстан 4-класска чейин окуткан биринчи мугалимибиз чоң түрткү берген. Башкалар алипе окуп атканда биз комуз үйрөнүп конкурстарга барчу элек. Сонун. Музыкалдык школаны бүтүрдүк. Күрөңкеев, Мураталы Күрөңкеев атындагы колледжди да бүтүрдүк. Ошондон улам аякты бүтүрүп, анан консерваторияга келип калдык. Менин музыкалдык школадагы эжейим Ысманалиева Гүлзат, биринчи мугалим Лариса эжейим, Исхакова Лариса эжейим. Ошол анан Күрөңкеевде Мурат Касей деген, Максат Кыштобаев, Кенже Көбөкова деген ушундай эжекелерим, мугалимдерим болгон. Азыр мен Айпер Ахматова эжекебиздин колунда сабак алып жаткан учурум. Эң сонун. Адатта ошол мырзалардын кайсы бир музыкалык аспапты колуна алып ырдап, же болбосо ошол аспапта кол ойнотконун көрүп, баардык айымдар суктанат. Анан кийин кимдир бирөө айтат да, сонун көрүнөт депчи, бирок ошол эле учурда менин баамымда бул мырза бир нерсе билет деген бир ишенич жаратат да. Андыктан албетте бул өтө чоң мындай өнөр жана ошол өнөрдү багууга кеткен эмгек. Айтсаңыз, сиздин колтуңуздан дайыма түшпөгөн аккордеон аспабын кантип үйрөнүп калдыңыз? Анан ушул улантуу да өзүңүздүн чечимиңизби, же элдик ырларды ырдашың керек деп ата энеңиз түрткү болдубу? Муну мен эмне деп коет, слух бар, өзүм үйрөнүп алгам. Сонун. Өзүм эле үйрөнүп алгам. Алгач мугалимсиз эле өзүңүз үйрөндүңүз. Анда кызыгууңуз өтө күч болгон экен. Негизи комуз, элдик ырдоо баягы комуз менен көбүнчө ырдалат го. Мен комуз негизи главный ошо комуз менен ырдайм. Жакшы. Бүгүн ошо аккордеон менен дегенден аккордеон менен келип калдык. Сонун. Ата энебиз бардык жагынан колдоо көргөзөт. Жакшы. Анткени ошол аспаптар тууралуу жакшы бир ойдомун да. Анткени аспап дагы бала сыяктуу болот экен. Анткени үйдөгү биздин балдар дагы ушул музыкалык аспаптарды ойношот да. Аны деген мугалимдери бизге дайыма эскертип турат да. Аба ырайы муздап баратат, үйүңөр жылуу дейт. Биздин ал акыбалыбызды сурап атат экен дейин десек, үйүңөр жылуубу, аспап муздап калбасын депчи. Же болбосо аябай ысык күндөрү эшикте калып калбасын деп. Баладай эле кам көрүш керек турбайбы? Ооба. Эми ушул аккордеонду көтөрүп келип калдыңыз. Жалпы биздин угарман көрөрмандарга бир шаңдуу ырыңыз менен бир музыка тартууласаңыз, анан маегибизди уласак. Келиңиздер.
Биринчи эле ырыбыз Асанкалы Керимбаев атабыздын Көл кайыр аттуу чыгармасын аткарып көрөлүк. Муну жаңы аккордеонго салып, кичине сүйүп ырдап аткан учурубуз. Биринчи ушуну менен баштап көрөлүк. Сонун. Ысык көл сага барам деп, ырыска бүтсө жагар деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, гүл кайыр сага барам деп. Тартыма табан ет албай, талайлар көрүп жете албай. Ысык көл сага барам деп, ырыска бүтсө жагар деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, гүл кайыр сага барам деп, гүл кайыр сага барам деп. Бали. Кичине Эң сонун. беттерибизди жаңылыштырып алдык. Эч нерсе болбойт. Бул деген сөз бизде ырдап жаткан жандуу үн дегендин далили болот десем болот. Анткени бир учурлар болду да, аябай фонограмма өркүндөп кетпедиби? Бардык жерде. Анан ошол учурда көптөр баягы өзүнүн үнүн уксак болот эле, жасалма үндөн тажадык деген учурлар болгон. Мына өнөрлүү өмүр уктуруусунда биз уктуруунун учурунда атайын эл ичиндеги айрыкча өтө баягы фонограмманын даамын тата элек биздин жакшынакай талант өнөрдү бакканды, таланттын ээлерин чакырабыз да. Анан ыраазычылык билдирели, анткени сиз тандап ырдаган ыр дагы оңой ыр эмес. Анткени кандайдыр бир деңгээлде ар бир адамдын өзүнүн кол жазмасы болот го. Ошол сыяктуу оончулардын дагы өзүнүн кол жазмасы бар экен да. Анан кимдир бирөө айтып калышат, мен мектепке келгенге чейин, ушул музыкалык мектепке келгенге чейин урдуруп эле ырдай бериптирмин, анан кийин уялып калдым депчи. Сизде ошондой учурлар болдубу? Аккордеон үйрөнгөнгө чейин кандай мындай көбүнчө айтышат да, тартынбай эле ырдап жүрө беришкем депчи. Анан аккордеон үйрөнүп, кадыресе музыкалык билим алгандан баштап кайсы каталарыңызды сезе баштадыңыз? Буга чейин баягы профессионалдуу түрдө окуткан окуу жайларга келип окуганга чейин мен дагы тартынуу бул окуу жайларга чейин эле кеткен, албетте. Бирок азыр ошол уялбагандыгыман уялып кетем азыркы учурда. Мурун мындай көп нерсени ылгабай, анан муңдуу ырларга аябай жакын болчумун. Азыр эми ошол муңдуудан чыга албай аткан кезим. Шаңдууга кичине басым жасап атам, албетте, бирок муңдуудан баары бир чыга албайт экенсиң, жүрөк сүйүп калгандан кийин. Эң сонун, мына жүрөк сүйүп деп жакшы айттыңыз. Жакында эле 14 февраль сүйүү күнү деп жаштар жүрөгү ээлеп желеп болуп, бир башкача толкундануу менен ушул баягы майрамды майрамдашты да. Анан негизинде эле жаштарга сүйүү жарашат. Анан бир жаш угармандарыбыз келип калып кээде мынтип айтышат да: ой, мен сүйүү жөнүндө ырдасам болобу, анан мен кичине тартынып атам депчи. Анан мен дайыма айтам, сүйүү деген бул жаштарга жарашат. Анан жашы өтүп калгандар эми ар кандай ой жаратышы мүмкүн да. Андыктан өзүңүздүн репертуарыңызга сүйүү жөнүндө ырларды тартынбай кошо берсеңиз болот демекчимин. Анан сиз ошол комуз менен көбүнчө ырдайын деп калдыңыз го. Анан эки аспаптын окшоштугу, анан айырмачылыгы, кайсынысы сизге жакыныраак болот, кайсынысы оңойрок, кайсынысы мындай көбүрөөк күчтү талап кылат? Ушул эки аспаптын окшош жана айырмачылык жактарын айтып өтсөңүз. Айырмачылыгы эми биринчи эле көрүнүшү, формасынан, үндүн добуш беришинен,
Бул жерде механизм иштейт. Мисалга алсак, аккордеондун механизм иштейт, комузда бардыгы натуралдык түрдө. ооба. Өзүңдүн эмгегиң менен чыгарасың. Даже эмеде дагы лат деген нерсеси да жок. Ооба, ооба. Өзүң табышың керек, кулак болуш керек дегендей. Көбүнчө ошол экөөнүн дагы эки оорчулугу бар. Ооба. Өз өзүнчө. Ооба, өз-өзүнчө өзүнүн оорчулуктары бар. Буга да кулак керек, тигиге да кулак керек, бирок экөөнү эки бөлөкчө кулак керек болот. Анан өзгөчө айта турган нерсе бул көөдөнүн кулагы керек, э? Ооба. Көөдөнүн музыкалык эс тутум деп мындай которсок жакшы болбойт экен да, жана музыкальный слух деп беришет го. Ооба. Музыкалык эс тутум дегенде кызык деп атат. Мен айтат элем да көөдөнүн үнү, көөдөнүн кулагы депчи. Жакшы, анан ошол азыркы учурда студенттерге дагы, жаш ырчыларга үйрөнүп аткандарга дагы абдан бир чоң мектеп бул тойлор болуп атканы чындык, туурабы? Чындык. Анткени концерт коюш үчүн көп репетиция кыласың го. Анан репетиция кылган учурда, даярдык учурунда эч ким жок жерге келип, сахнага келип сен ырдай бересиң. А концерт учурунда элдин баары топтолуп келип алганда башкача бир сүр пайда болот. Ал эми тойлорго барып ырдап жүрүп, кадыресе киши сахнага даяр болуп калганын өзү да билбей калат болуш керек. Бул жаатта кандай ойдосуз? Сизге да тойго чакыруулар болобу? Тойдо кайсы ырларды көп суранып угушат? Бүгүнкү күндө элдин табити кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө негизи той ошол жаштардын азыркы учурда көпчүлүк саны бул студенттер. Тойдо кызмат кылгандар бул студенттер болуп калды. Буга менин көз карашым жакшы эле. Анткени алар студент, башкалар иши жок, иштейин десе окуу, андан башка убактылары шай келишпей калат. Ошондуктан тойго дагы кичине өзүнүн жанын бакканга барышат. Тойдон ооба чакыруулар, азыркы заманбап орус тили менен айтканда заказ деген бар. Заказ түшөт, буйрутмалар түшөт. Эми болгону студенттер эле гана эмес, чоңдор дагы бар. Аны хобби катары мындай экинчи орунга койбостон, аны биринчи орун менен, ошону менен сезонго даярданып иштеген дагы адамдар бар. Ооба. Элдин табити кандай бүгүнкү күндө? Кайсы ырларды көп суранышат? Кандай ырларды? Өзүңүз айтып өткөндөй, баягы фонограммага көп өтө өнүгүп кеткен убакыт өттү го. Ооба. Ошону айтсак, эл дагы ошол жанагы бас, баягы минусовка менен под плюсом, аранжировка дейличи, аранжировканы эл тажады аранжировкадан. Азыр байкасак көпчүлүгү, мен дагы азыркы учурда концерттеп жүрөм, концерттерде аткарып калам, чыгам. Ошондо кадимкидей мен аккордеон менен чыкканда эл жакшы кабыл алат ырды. Ал мени да кубантат да, эл суу сап аткан кези азыр. Эң сонун. Баягы жогоруда биз айтып өткөндөй, жанды үн деп коебуз, көөдөндөн чыккан үн жүрөккө, көөдөнгө тиз барат деген нерсе да. Анан аткаруу чеберчилигине дагы мындай көздөн көзгө чыгарманы өткөрүп берүү деген жакшы нерсе бар. Келиңиз анда биздин элди көп күттүрбөй, сизде бир жагымдуу чыгармалар болсо, аткарып берсеңиз. Рахмат. Ырыбызды Асанкалый Керимбаев атабыздын ырынан баштап калдык. Жалгыз кылбай жуп кылалык. Мен өтө сүйүп ырдаган ырлардын бири Ак булуттар аттуу чыгармасын аткарып берелик. Кабыл алып коюңуздар. Тагдыр мени жол чыгып силерди ак булуттар жолдош кылып
кайрыларды коркор элем алтын кум сен барыңа орток элем өчөшүп биз өксүткөн жаңылууга өмүрдөн өрүңгөздөй жалгыз келем өмүрдөн өрүңгөздөй жалгыз келем касиеттүү көлдүн жеги көрбөдүң өткөрбөдүң эмнелерди адашып сүйгөнүмдөн элем сага сүйүмдү айладыгы кайрылчы сүйүмдү айладыгы кайрылчы Suyumdun ayladığı ayrılıkçı Suyumdun ayladığı ayrılıkçı Бали, 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 рахмат. бали. Эң сонун мына урматтуу угармандар баарыбызды көлдүн жээгине алып барып келген мыкты чыгарма болду окшойт. Чындыгында бул чыгарма аткарылып жатканда кадыресе көлдүн шарп эткенине чейин угулуп кетти окшойт. Бул да болсо аткаруучулук, чеберчилик деп эсептеймин. Мына ушундай учурда бизге билдирүү келип жатат. 706 менен бүткөн абонент жазып жатат. Эрлан, ден соолукта бол, сага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дүйнөнү багындыр, сага ишенебиз жана үмүтүбүз абдан чоң. Жакшы көрөбүз сени жана сыйлайбыз. Бир тууган агаларың жана жеңилериң деген билдирүү чоң келди. рахмат, алла ыраазы болсун. Дагы келген билдирүү бар экен. 065 менен бүткөн абонент жазып жатат. Эрлан, менин эң сүйүктүү, сүйкүмдүү, таланттуу окуучум. Эрлан, ден соолугуңа, өмүрүңө Кудайым берекесин берип, жакшылыктын жарчысы болгон, ыймандуу кыргызымдын жигиттеринен болгон биринчи мугалим эжеиң Лариса дейт. Ийгиликтер коштоп турсун, жаныңда эң жакшы адам болсун деген билдирүү келген. Эжекеме ыраазычылык билдиребиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы ушинтип колдоп коштоп турса эле жандоочу кийик аттырат деп бекер жерден айтылган эмес. Эгерде колдоосу жарашса, бардык эле учурда ар бир инсандын колунан келе турган жакшылыктар жана ар бир инсан жарата ала турган жакшылыктар алдыда. Кээ бир кезде кадыресе ушул оозубуздан чыккан жылуу сөздү аяп койгон учурлар болот. Кимдир бирөөнү айтат го, бирөөгө жакшылык кылыш колуңан келбесе, жамандык кылба депчи. Ошол сенин
жакшылыгың деп. Андыктан кээ бир учурда ушу колдогон жакшы сөз айта албасаңар дагы кордогон жаман сөз айтпагыла деген сөз айткым келет. Анткени мына мынтип жаш таланттар келип жатканда ушул жаш күлүктөрдү туякка чапкан болбос, тескерисинче сүрөп гана турушубуз керек деген жакшы ойду айткым келет. Эми Эрлан, айтсаңыз, ушул чыгармачылыкта сиз кичинекейиңизден баштап эле мындай музыкалык бир дүйнөгө баш багып алыптырсыз да. Анан бул дүйнө өтө мындай жеңил эмес. Ооба, элдер ойлошот буякта жыргал, булар ырдап койсо эле жыргал болот депчи. Анан бирок ошондой болгон күндө деле кимдир бирөө муну жумуш катары кабыл алат, а кимдир бирөө өзүнүн черин жазыш үчүн, бугун чыгарыш үчүн кабыл алышат да. Андыктан музыка сиз үчүн эмне? Музыка сизге баягы эл ичинде музыка дүйнөсүнө, классикалык музыкаларга же элдик ырдоо бөлүмүнө салым кошушум керек деген бир алып алган жоопкерчиликпи? Же музыка Эрлан мырзаны эс алдыра турган, жан дүйнөсүн тынчтандыра турган бир улуу сезимби? Музыка Эрлан мырза үчүн эмне? Албетте биринчи эле нерсе бул музыка, бул менин жашоом десек да болот. Кээде баягы болот го адам азыркы учурда моральный деп, орусча моральный чарчоо деп, ырдап отурганда дагы күч аласың, күчтөнөсүң. Ооба, ооба. Сиз айткан нерселердин баары эле бар менде. Мен оюмча бул чыгармачылык менен дагы элди түзөсө болот, элди туура жолго бурса болот. Ошондой музыка менин жашоом. Эң сонун. Бул жашоо сизге эмнеси менен кызык болуп атат? Музыка жашоо. Музыка жашоо бул окуудан уктап калып барбай койгондо Сонун, ошол нерсе. Студенттик күндөргө кайрылып алчанда. Адатта мектеп окуучуларын, мисалы биздин дагы мектепте окуган балдарыбыз бар, тургузабыз. Тургула, саат мынча болду, кечигесиңер, баргыла. Анан келгенден тапшырма аткардыңбы, ушундай. А бирок айрыкча элет жеринен келген студенттер мына ушул нерседен эркиндикке чыктык дешет, кимдир бирөө. А кимдир бирөө кадыресе ушул жерден аксап турам деп дагы айтышат да. Сиздин студенттик күндөрүңүз айылдан келгенден кийин кандай болду? Кандай өңүттө билим алууңуз уланды? Ата энеңиздин баягы катуу айткан сөздөрү кадыресе май экенин сезе билдиңизби? Кандай болду? Албетте, ата эненин урушканы бул ыйык, бийик нерсе. Келгенде ооба, эркиндикке чыктык деп аябай кубанып. Эч ким текшербейт, эч ким контролдобойт, ооба, контроль жок деп аябай. Студенттик күндөр келгенден кийин мен өзүм общагага чыккан жокмун. Бирок мен 7-нче эле студенттик күндү жакшы өткөрүп алдым десем жаңылышпайм, өзүм ыраазымын. Эң сонун. Жатаканада жашабаган дегениз кандай? Жатаканага катталбаган, бирок жатаканада эле жүрө берген студенттер да бар да. Бар, албетте бар. Анан жатаканада жашаган студенттерге үйдө жашаган студенттердин жашоосу жакшы сезилет. Үйдө жашаган студенттерге жатакананын жашоосу кызыктырат демекчи. Жатакананын жашоосу жөнүндө айтып кетсеңиз, ал жака баш багып көрдүңүз да? Баш багып көрдүк, ооба. Консерваторияга тапшыргандан кийин жатаканасында жашадык биз. Ач калып, ток калып дегендей. Өзүңүз айтып өткөндөй, бул общагада эле, жатаканада жатып окууга келбей, бирок жатаканада эле жата берген студент дагы менден болгон ал нерсе. Менден да көрө аласыздар. Аны да башыман өтүп көрдүм дегизчи. Жакшы. Келбей коюп, мугалимдерден уруш жеп, жакшы нерселер өткөн. Сонун. Анткени бул нерседе жоопкерчилик деген бар экен да, талант жөндөм ар бир инсанга жараткандан берилген бир белек жана ошол бир аманат экен десек болот да. Анан баягы жаш кезде өзүңүз айткандай уктап калып, сабакка баргың келбей барбай коюп, маанайым жок дей берүү аркылуу талантыбызды аксатып алышыбыз дагы толук ыктымал экен да. Анан менин апам айтчу да, мына айылдан кетип атканда эми эч ким сени тур дебейт, эч ким сени мынтип кийин дебейт, баары өзүңдүн мойнуңда деп милдеттендирип жөнөткөн эле. 5 жыл жатаканада жашап, анан көп кызыктарды көрүп, ата энемдин урушканы кадимкидей май койрок экенин сезгенмин да. Жакшы, кызыктуу күндөр көп. Жатаканада жаштар биздин убакта
топтолуп алып аябай зериккен кезде өзүбүз жана чоң залдарында дискотека уюштуруп алар элек. Анан китептерди сурап, бири бирибизге китеп сурап барып, айрыкча жигиттер китеп сурап келип сүйүүсүнө жолугуп калган учурлар да болгон. Китеп издеп келип сүйүү таптым деген темада ырларды жазып, анан ыр кечелерди уюштуруучубуз. Азыркы студенттер эмне менен алек, азыркы студенттерге эмне кызык, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Азыркы студенттерге бул азыр мен ойлойм репутация болуп калды, тойго чыгып ким көбүрөөк заказ алып иштейт деген нерсе. Азыр эмне менен алек, азыр эми мурунку кездегидей чыгармачылыктагыдай эми продюсер деген нерсе азыр өтө деле анчалык деле кереги жок болуп калды. Ооба. Азыр сенин продюсериң телефон, Instagram деген нерсе болуп калды да. Азыр баары эле интернет менен эле таанылып, ар кандай бир тренд деп коет, ошо трендтер менен эле таанылып да кетип атышат. Анан интернеттен эле таанышып алып атышат. Ооба, Баягыдай ыр кече уюштуруп отурбайлы. Ооба. Ыр кече уюштуруп, каяктан тааныштыңыз эле ата апа десе, библиотекадан деп. Азыр кийин бир 40-50 жылдан кийин каяктан тааныштыңыздар эле десе, биз деген интернеттен таанышканбыз дегендей. Инстаграмдан деп. Ооба. Жакшы. Айтор ар бир замандын өзүнө тиешелүү кызыктары болот экен, өзүнө тиешелүү бир түйшүгү дагы бар экен дегендей. Анан ушул сиз ырдап жатканда баягы эски ырларды, улуумун көп суранат болуш керек. Ал эми жаштар азыркыга чейин хит болуп келген. Баягы Бекборбиевдин ырларын баягы биринин артынан бирин ар түрдүү кылып ырдай беришет го. Анан жаштардын суусап ырдап аткан кээ бир ырларын түшүнө да албайбыз. Мурунку орто муундар мисалычы кантип угуп атасыңар деп мен балдарыма таң калам да, аябай көбүнчө бир кыйкырык, чаңырык, анан ушундай ошентип көңүл бурдургусу келеби, мен билбейм. Анткени музыка дүйнөсүнө өтө жакын болбогондуктан кээ бир стилдерди түшүнбөйт окшойм деп ойлоп калам да. Андыктан сиздин достор, курбулар элдик ырдоо бөлүмүндө чогуу окуганга байланыштуу кайсы ырларды көп угасыздар жана кимдердин ырларын, чыгармачылыгын баалайсыз музыканттардан? Мен көбүнчө ошо айтып өткөндөй моңдуу ырга көбүрөөк жакынмын. Кичинемден эле ошо көп моңдуу ырга басым жасап жаккандыктан баягы ошого көбүрөөк багытталып калган экем. Ички сезимдерим дагы ошого байланып калган экен. Азыр мен баалаган өтө көп инсандар бар, таланттуулар бар. Эми бардыгын эле баалайм, алар дагы ар бирөө аракет кылып атат дегендей. Көбүнчө мага жакканы бул азыр эмес, мурунку эле инсандарды көп баалайм. Анткени ырлар дагы ушунчалык маанилүү, таасирдүү, мындай кандай десек, диапазону чоң болгон ырлар да. Улуу муундун өкүлдөрү. Ооба. Азыркыларды дагы баалайм, сыйлайм, баарын жакшы көрөм. Ооба. Жана бирөө айтты эле, убагында дейт, аябай китептерди көп окуган окурмандар бүгүнкү күндө жазуучулар болуп калды. А бирок ошентип алар жазуучу болуп кеткендиктен окурмандар жок депчи. Андыктан баягы улуу муунду сыйлап, улуу муунду ырдап, улуу муундун жолун улап жүргөн инсандар көп. Анан ушул нерсеге анчейин маани бербеген дагы жаштарыбыз бар, тилекке каршы. Бул ачуу чындыкты моюнга ала жүрүү керек, туурабы? Анан айтсаңыз, ушул өзүңүздөр дайыма сүйүп уккан, сүйүп аткарган чыгармалар кайсылар? Бир экөөнү аткарып берүүгө мүмкүнчүлүк берейин. Түз эле аткарууга өтсөк болот. Урматтуу угармандар, сиздер менен Үй бүлөлүк Оке радиосу, биздин студент Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 1-курсунун элдик ырдоо бөлүмүнүн студенти Эрлан Кашпилов менен кызуу маек болуп жатат. Жаштыктын сүрдүү дагы, күчтүү дагы, ушунчалык кызыктуу да күндөрүн кеп кылуудабыз. Демек, эгер сизге кызык болсо, YouTube каналыбызга баш багып билдирүү калтырыңыз. Чоң рахмат. Эми биз аткара турчу чыгарма Рыспай Абдыкадыров атабыздын ырын өтөлүк. Сагындым тулган жер сени аттуу чыгармасын аткарып берелик. Келиңиз.
айым тартып алыстан унутуп бардык нерсени саруру болуп ансыздан сагындым туулган жер сени саруру болуп ансыздан сагындым туулган жер сени Kanatım bolsun azır men kalkылдап uçup жетсемден калдайган сары калаңдан карлыгач болуп кетсемден калдайган сары калаңдан карлыгач болуп кетсемден Kanatım bolsun hazır men kalkılдап uçup жетсемден калдайган сары калаңдан карлыгач болуп кетсемден калдайган сары калаңдан карлыгач болуп кетсемден карлыгач болуп кетсемден Баракелде, баракелде. Урматтуу угармандар, баарыбыз туулган жерибизге, калдайган сары талаасына туулган жерибиздин карлыгач болуп кеткибиз келип кетти окшойт. Бул да болсо жогорку деңгээлде жазылган чыгармалардын бири. Кадыресе жазылганына канча жыл өтсө дагы ар бир ошол туулган жерин сагынган инсандын кандайдыр гимни болуп калды десек дагы болот. Эсимде мен азыркы күнгө чейин эле айылдан ошол шаарга жол тартканда ушул ырды дайыма баш небеске коюп алып угуп келебиз да. Анан кээ бир учурда мына шаарда ушунчалык түйшүк менен алектенип, түйшүктүн үстүнө түйшүк убакыт зымырап учуп атат, элдер каякадыр шашып атат, эмнегедир шашып атат, бирок эмнеге экенин өзүбүз деле көп жакшы аңдай бербейбиз да. А бирок ошол жолдо келатканда ушул ырлардын коштоосунда кадыресе жашоо токтойт. Эки жагыбызды карайбыз, сагынычыбызды сезебиз, үй бүлөбүз бар экенин билебиз дегендей, тууган уруктан кабар алуу керектигинин маанисин билип калабыз да. Жакшы, демек жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй, чыгармачыл инсандар көп адамдардын жашоосуна таасир эте алат деген нерсе ушул деп ойлойм да. Анан ойлоп кеттим, эгерде убагында ушундай ырлар жазылбай калса, анда биз эмнени угат элек, кайсы чыгармалар бизди ушундай сезимдерге кайрып келет эле деген дагы ойлор келип кетет да. Келген дагы бир билдирүү бар. 881 менен бүткөн абонент бизге жазып жатат. Саламатсыздарбы ОК радиосу дейт. Сиздин конок менин эң сүйүктүү кайным, келечектеги тамадам дейт. Эрланга кааларым узун өмүр, ден соолук, үнүнө береке, таланты дагы ташкындап, өркүнө өсө берсин. Тилеген тилегине, ойлогон ой максатына жетсин. Силерге дагы чоң рахмат. Менин куттуктоомду жеткизгениңизге, ишиңерге ийгилик. Кыргызстандын үнүн ааламга таанытып жүрө бериңиздер. Дуйска жеңесинен салам деген быйтыкчалар келген.
Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сонун мына ушул сөздөр дагы бизге кадыресе биздин конокко канат байлап бийик учканга жардам берет. Дагы билдирип келди 608 менен бүткөн абонент Эрлан Азаматсың өркүнүң өссүн, албан ийгиликтерди каалаймын деген билдирүү экен. Кийинки билдирүүнү окуп кетели. Эрлан Азаматсың өнөрүң өркүндөй берсин, окууңа жакшы жетишкендиктерди каалайм, келечектеги чоң сахнанын көркүн чыгарган ырчы болушуңа тилектешмин деп 152 менен бүткөн абонент жазып жатат. Мына ушундай куттуктоолор, каалоо тилектер байма бай келип жатат. Терең ыраазычылык билдирели. Келиңиз анда ушунча эл бизди угуп жатыптыр, дагы да болсо жакшы чыгармаларды алардын эсине салалы, жан дүйнөсүнө азык тартуулайлы. Биз эми бул жака Рыспай Абдыкадыров атабыздын азыркы учурда агам Айбек Касымов ырдап жүргөн Кымбатым аттуу чыгармасын аткарганга аракет кылалык. Сонун. Жаңғыртып Алатауның жылғасын, талатын шап торғайлардың ырдашын. Жаз жадырап мен туралын саяп, жазда еді келмей қойдың қымбатын. Жарқын гүлдөр жасалғалап кырбашын, жай чыгарып табиғаттың сымбатын. Жер жап жасыл менің өңім кер сарам, жайда неге келмей қойдың қымбатын. Сұлтандырдың адамдардың қинасын, керемет сенде қышты жайқылған, келші қыш жүлдеде қымбатын. Сонун, баракелде. Бул деген эң сонун нерсе экен.
эски ырларды укканда бала чагым көп эске түшөт да. Анткени ушул ырлар менен чоңойдук. Эмне себептен десеңиз, ата энебиз көп угуп, сүйүп, ырдашкан ырларда. Анан баягы ата энең астыңа алып эркелетип ушул ырлы ырдап берген, же болбосо өздөрүнчө чогулуп отуруп майрамдаганда ушул ырлар болгон дегендейчи. Ошон үчүн бул дагы болсо элдин эртеңине үмүт берип, мурункусун унутпаганга жардам бере турган жакшы нерсе деп айтар элем да. Бизге келген дагы билдирүүлөр бар. Бул билдирүүлөрдү жаңыртпасам болбойт. 966 менен бүткөн абонент жазып жатат. Эрлан, азаматсың, ийгиликтерди каалайм, сенин ырларыңды дайым сүйүп угам дейт. Демек, сиздин күйөрманыңыз. Дагы билдирүү келди. Эрлан байкем, мен сизге дейт, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Жагымдуу ырларыңыз менен элдин астында жаркырап жүрө бериңиз. Талантыңыз дагы да ташкындай берсин. Аваз эниңизден дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Дагы бир билдирүү келди. 628 менен бүткөн абонент жазып жатат. Кутман кечиңиздер менен Оке радиосу, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эфирде отурган Эрлан байкем, сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайм. Бактылуу, өмүрлүү болуңуз. Жаркырап, жайнап жүрө бериңиз. Сизди жакшы көргөн жакын иниңиз Байел деген билдирүү келди. Чоң рахмат. Мына ушундай, демек, бүгүнкү күндөгү кээ бир адамдардын бир үмүтсүз айткан сөздөрү мындай жүрөгүмдү өйтүп кетет да кээдечи. Ой, азыркылар окубай калды, азыркы жаштар дей берген бир мындай нааразы болгон учурларды. Урматтуу угармандар, мына ушул кандайдыр бир нааразычылык толгон бир ойлорду четке кага турган жакшы эфир болуп атат. Анткени биздин коногубуз дагы жаш, чыгармачыл инсан. Ал эми бизге келип аткан билдирүүлөрдү мен сүрөттөрүн улам айтам да, биздин билдирүүлөрдү жазып аткан угармандар жаштар экен. Демек, учубуз кур эмес деп айткым келет. Анан Эрлан мырза, айтсаңыз, баягы канчалык биз жогорулабайлы, канчалык өйдөлөбөйлү, эң башында эле биз ошол ата энебизди жана устаттарыбызды унутпашыбыз керек деп айттыгы. Устат сыйлабаганга билим жукпайт деп катуу айтылган сөз бар го. Туура. Андыктан сизди ушундай талантыңызга канат байлатып, колдоп жүргөн ата энеңиз жөнүндө сурагым келип атат. Алар азыр кайда, аттары кимдер? Ушул учурдан пайдаланып салам айтып, анан көптөн бери мисалы айта албай жүргөн сөздөрүңүз болсо айтып, бир туугандарыңызга дагы. Анткени үй бүлөлүк Оке радиосу Кыргызстандагы бирден бир үй бүлөлүк деп аталган радио. Андыктан биз үй бүлөлөргө өтө басым коебуз. Ошон үчүн сизге бир жакшы мүмкүнчүлүк берейин. Биринчиден ыраазычылык сиздерге. Мен албетте ата энем мага эң биринчи ыраазы болгонум бул тарбияны өзүмө жаккандай, мен ошол тарбиясына ыраазымын. Эң мыкты тарбия берген меникиндей ата эне дүйнөдө жок. Эң сонун, эң сонун. Албетте бул менин ата энем, атам Болот аты, апамдын аты Айнура, Оморов Болот Кашпилович, Осмонова Айнура Оморовна. Апабыз балыкчыдан, Сарбагыш уруусунан. Жакшы. Атабыз Жет өгүздөн, Дархан айылынан. Бирок чоң атабыз дагы мурун, бир канча жыл мурун ошо балыкчыдан болчу. Алар дагы балыкчыда турукташып, анан көчүшкөн эле. Дархан айылынан атабыз дагы мыкты адам, жоош. Сонун. Мен ата энеме айта турчу, айта албай жүргөн жакшы сөздөрүм бар эле. Ыраазычылык билдирем сиздерге. Ушундай момент, ушундай учур, ушундай көз ирмем келди деп ойлойм. Убакыт. Мен ата энеме абдан ыраазымын. Ата энем мен үчүн мен ойлобогон, мен күтпөгөн нерселерди, көп нерселерди кылды. Мен ойлогон, мен эңсеген нерседен дагы 2 эсе көбүрөөк кылды. Албетте бул нерсени бир канча убакыттан кийин, канча жылдан кийин буйруса, койгон максаттарым ишке ашса, буйруса дагы өнүксөк, ата энеме мен ошол нерсени колумдан келишинче көбүрөөк кайтарып, көп чет мамлекеттерге чыгарып келген менин максаттарымдын бири. Сонун. Ата энеме мен ушунчалык ыраазымын. Мындай аны сөз менен айтып да жеткире албай турган нерселер да. Эң сонун. Башкача сезим, Ооба.
Анда эмесе сиздин ордуңузга мен дагы Болот мырза менен Болотбек мырза менен Айнур айымга терең ыраазычылык билдирейин. Урматтуу Болот мырза жана Айнур айым, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Үй бүлөлүк Окуя радиосунун атынан жана жеке өзүмдүн атынан. Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзү бар, коомго жакшы бир иш жасайм десең, коомго салым кошом десең, коомго пайдасын тийгизер уул кыздарды тарбиялап чоңойт деген сөз бар. Андыктан сиздин уулуңуздар мына бычакка сап мырза болуп өсүп келе жатыптыр. Берген тарбияңыздардан, көрсөткөн багытыңыздардан ушундай бир мыкты чыган инсан чыгыптыр. Дагы да болсо колдоп коштоп артында калдайган караан болуп көпкө чейин жашаңыздар. Үй бүлөлүк Окуя радиосу терең ыраазычылык билдирүү менен бирге сиздерге бак дөлөттүү өмүр каалайбыз. Ал эми ушул учурдан пайдаланып, абдан сонун ыраазычылыктарыңызды айттыңыз, анан көбүрөөк кабар алып туруңуз, көбүрөөк чалып туруңуз дегендей. Анткени ата эне баласы чалбай калса алыста жүргөндө көп сарсанаа болуп кеткен жагдайы бар. Жакшы, анда эмесе мынтип айттыңыз го, ата энеме абдан чоң ыраазычылык айткым келет, анан дагы сөз менен жеткире албай атам деп. Келиңиз анда ата энеңиз сүйүп ыккан бир жакшы чыгармаларды ата энеңиз үчүн ырдап коюңузчу. Ата энем сүйүп уккан ырлар бул Мен ырдаган бардык ырлар деп койбойсузбу? жок, ата энем өтө сүйүп уккан ырлар ал комуз менен. Анан мен өзүм көп мындай ырдагым келбеген ырлар да. Башкача стилде коюңуз. Стиль тоже неме эски ырлар, бирок мындай көдөнгө толбогон ыр мен үчүн. Сиз кайсы ыр белек катары арнагыңыз келет? Мен Жакшы чыгарма тартуулап коелу ата энеңизге. Анда Ала Туткучев агабыздын ата эне жөнүндө бир жакшы ыры бар эле. Апакем деген аттуу чыгармасы бар. Ошону аккордеонго салып, аракет кылып ырдап берелик. Аракет кылыңыз. Ата энебизге ыраазычылык катары. İstedim yaşağımdı, til albay aytkanыңды, azabında alay tartam, apasты çaşlarımdan. Gittim men dilim saman, gittim kocalı karnam, pincayı tasmalındı. Bayterik karanınız, vakıt bu camalınız, Kudaydan ömür tilep, kışaysan tayadınız. Caratkan ayan kılgan, paygambar bayan kılgan, iş şaytanmanınız. Korgo değil cirimdi, tarbiya bergeningdi, apake ganti vaktay, maksudun yengenimdi. Subo asıl benim, bir sahip başım benim, kaytaram yengegimdi. Asıl benim, çir sahip başım benim, kaytaram emgigindi. Апакем. Kaytaram emgigindi. Сонун.
сонун мына ушундай урматтуу Болот мырза, Айнур айым, Кудай буйруса жараткан тилегине жеткирсе Эрлан уулуңуздардан жакшы бир урмат сый көрө турган эртеңиңиздер бар үчүн кубанычтамын. Эми мына эфирибиз аягына чыгып жыйынтыкты алып баратыптыр. Келген дагы билдирүүлөр бар, өз дарегине жеткирбесек болбойт. 808 менен бүткөн абонент жазып жатат. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңер менен Окей радио дейт. Ишиңе ийгилик ар дайым алдыда болду. Билимиң өсүп, максатыңа жет, эмгегиңдин үзүрүн көр деп 808 менен бүткөн абонент жазып атат. Дагы келиптир. Окей радиосунун бүгүнкү коногу болгон таланттуу ырчы Эрлан Куда балабызга ийгилик каалайбыз. Үнүң бийиктен жаңырып, ырларың элдин жүрөгүнөн орун ала берсин. Ар дайым сахнаң жарык, жолуң ачык болсун. Ар бир аткарган ырың угармандардын сүймөнчүлүгүнө бөлүнө берсин. Талантың ташкындап, жылдызың жанып турсун. Эрланга чоң ийгилик, үнүң дайыма шаңдуу жаңырып, күйөрмандарың көбөйө берсин. Келечегиң кең, кадамың бек болсун деп Гүлү жеңеңдин эжеси Мунара Кудачандан салам. Биз сени менен сыймыктанабыз дейт. Чоң рахмат. Баардык калуу тилектерге ыраазычылык билдирем. Мына бизди айыл түп көтөрүп угуп аткан учур экен. Мына ушул нерсе мени абдан кубандырат. Баардык баягы өзүнүн уулу катары, кулуну катары колдоп турган бул чанда көрүнүш деп коелу. 060 менен бүткөн абонент жазып атат. Эрлан балам, ден соолугуң болсун, ата энеңди жер каратпаган атактуу чыгармачыл адамдардай болушуңду каалайм деп бизге жоопкерчилик дагы арта кетиптир. 664 менен бүткөн абонент жазды. Уулубуз Эрланга: уулум, сага кааларым биринчиден ден соолук, окууларыңа ийгилик, кыргыздын желегин желбиреткен, кыргыздын даңкын чыгарган уулдардан бол. Чыгармачылык иштериң албан ийгиликтерди каалайбыз деп Дархан айылынан Таалай атаң жана Кенже апаң деген билдирүү келди. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мына ушундай Акыркыга чейинки мындай буйрутма менен айткан бул биздин күчтүү атабыз. Мына көрүнүп турат. Демек, бул да болсо өзүнүн уулун намыска бек болушун, эл журттун керегине жарашын сыймыктануу менен жана мойнундагы ыйык милдет катары дагы, эскертүү катары да айткан үчүн терең ыраазычылык билдирели. Дайыма качан күлүк алдыга озуп чыгат, аны абдан сууткандай. Бизде болсо жакшынакай мына жагымдуу да сөздөр менен, анан катуу айтылган акыл насаат менен кадимкидей курчутуп турган учуру. Анда эмесе сизге, Эрлан мырза, эркин микрофон берейин. Чыгармачылыктын жүгүн мойнуна артыпсыз, жаш болсоңуз дагы эли жериңизге айта турган кебиңиз бар болуш керек деп ойлоймун. Эркин микрофон. Чоң рахмат. Биринчи эле сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип жаш болсок дагы ушинтип чакырып, көтөрөлүк деп, ушундай ой максаттарыңыздарга чакырып, ушинтип сый көргөзүп атканыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Баардык калуу тилектерге, мага айткан калуу тилектердин баардыгы экеселеп өзүңүздөргө кайтсын дегенде так грубо болуп калды окшойт. Жок. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Экеселеп Аллах Тааламдан кайтсын жакшылыктар. Мен баардык мен күйөрмандарыма, угуучуларга, угармандарыма, менин ата-энеме, бир туугандарыма, менин үй бүлөмө, чоң семьяма мен баардыгына ийгиликтерди каалайм. Жашоодо ар кандай нерсе болот экен, андыктан талыкпай эмгек, башты жерге түшүрбөй, ата-энебиз айткандай, алдыга эмне болсо дагы эчтекени карабай алдыга 180 басыш керек дегендей. Эң сонун. Анан Дархан айылына чоң салам жолдоймун. Дархан айылы бизди абдан активдүү түрдө угуп жатасыздар. Терең ыраазычылык билдирейин. Дархан айылдын бардык угармандарына биздин YouTube каналыбызга баш багып, мүмкүнчүлүгүңүз болсо катталып, Эрлан уулуңуздардын видеосуна катар дагы көптөгөн чыгармачыл инсандар менен мындай байланышып турсаңыздар болот деген тилекти айткым келет. Анан Жалал Абад жөнүндө жакшы бир ырыңыз бар. Аткарып жүрөсүз, ырдап жүрөсүз. Ошону укканда мен Жалал Абадтык жигит го деп ойлочумун да. Көлдүн жигиттери Жалал Абад деген ырды ийине жеткире аткарганы, бул сизди көрүп абдан кубандым. Мүмкүн болсо ушул ырыңыз менен эфирде жыйынтыктасак. Мен мүмкүн бир куплетти эле кайрып берсеңиз болот. Ошентип катуу. Келиңиз. Мен бул ырды жөн эле өзүмдүн илхомум менен эле ушинтип көңүлгө жаккандай толгондой кылып импровизация деп коет, ошентип аткарып койдум эле. Ошондой кылып аткарып берип коелу.
менин гүлүм, Жалал Абад сенин гүлүң, көрсөң нургун көрөсүң, Жалал Абад жарым бүгүн, мына бүгүн. деп коелук кыска эле. Эң сонун Жалал Абадтык биздин бир туугандарыбыз сөздөрүн абдан бактылуу сездош керек. Анткени жаштардын шаары Жалал Абад, туурабы? Жыл өткөн сайын жашарат, мына жашаргандан жашарып, жаңыргандан жаңырып жатат. Урматтуу угармандар, ушун менен биз уктурубузду жыйынтыктап жатабыз. Сизге болсо дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Бир жакшы айтылган сөз бар да, баланы башынан туура жолго сал, ошондо ал карыганда да ошол жолдон чыкпайт дейт да. Андыктан сонун сизге тарбия берген ата энеңизге, деги эле мына өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй улуу аталарга, Дархан айылынын аталарына да терең ыраазычылык билдирели, жеңелерге терең ыраазычылык билдирели, жалпы жаамы журтка. Анан дагы да болсо ушул элден айланса болот деп коет, элдин ичинен чыгат, учубуз кур эмес деген алкаган аталардын жакшы сөздөрү ишке аша берсин, Дархан айылынан дагы мыктылар чыксын деген тилекте уктурууну жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзамбекова алып бардым. Эгерде уктуруу жаккан болсо, биздин YouTube баракчабызга кириңиз, билдирүү калтырыңыз. Ошол жакта дагы бүгүнкү жазган жагымдуу, жакшы билдирүүлөр дайыма сакталып турат. Демек, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар.